Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле бир имараттын ичинде бир канча адамдардын эси ооп жатканын көрөбүз. Алгачкылардан болуп ойгонгон кыз эшикти ачып, бөлмөсүнөн чыгып, кайда келип калганын өзү да түшүнбөй сыртка чыгуучу жолду издеп жөнөйт. Бирок имараттын кайсыл гана жагына барбасын, терезе эшиктердин баардыгы бекитилген болуп чыгып, башка бөлмөлөргө кирип көрсө, ал жакта дагы эс учун жоготкон адамдар уктап жатышкан болот. Анда ызы чууга түшүп калган ал кыз эмне кылаарын билбей атып эле корккондон улам дүрбөлөңгө түшүп, кайрадан эсин жоготот. Бир кезде кыз кайрадан эсине келсе, анын маңдайында бир канча эркек адамдар сүйлөп жаткан болот. Көрсө, бул кезде баягы уктап жаткан адамдардын баардыгы эсине келип, баардыгы тең бул жерге эмне болуп келип калгандарын түшүнбөй, билбей жатышыптыр. Жалпысынан бул жерде 4 кыз жана 5 эркек бар болчу. Ошентип алар бири-бири менен сүйлөшүп жаткан кезде эле имараттын ичинен үн жаңырып: "Биз силерди ар кимиңерди ар кайсы жактан тандап алдык. Эч кимиңер бири-бириңерди тааныбайсыңар. Бул оюнга өз эркиңер менен келбесеңер дагы силер оюнга катышууга мажбурсуңар. Ушул убакыттан тарта биздин оюнубуз, тестибиз башталды. Оюндун шарты жөп-жөнөкөй. Бул имараттан бир гана адам тирүү чыгыш керек. Ошол адам жеңүүчү аталат жана $5 миллион байгени алып кетет" деп айтат. Эч кимиси эч нерсени түшүнбөй, микрофондон сүйлөп жаткан адам андан ары улантып: "Имараттын ичинде жалпы 75 видео камера жана 75 үн жаздыргыч аппараттар бар экенин айтат да, микрофонду өчүрүп ошол бойдон эле жок болуп кетти. Албетте мындай көрүнүштөн кийин баардыгы тең ызы чуу болуп дүрбөлөңгө түшө башташат. Арасынан бирөөсү тапанчасын алып чыга калганда, башкалар андан ого бетер чочулашып, бирок ал адам баардыгына кыйкырып: "Мен полиция кызматкеримин. Менден чочулабай эле койгула. Мен болгону өзүмдүн полиция экенимди айтып, тапанчамдын бар экенин эскертип коеюн дегем" деп айтат. Албетте баардыгы тең жанагы микрофондогу үндү угушкандан кийин алар бөлмөдөн жеңүүчү болуп чыгуу үчүн бирин-бирин өлтүрүш керек экендигин жакшы түшүнүп калышты окшойт. Эми адамдар жай олтуруп андан ары эмне кылышаарын сүйлөшө башташып, алардын арасындагы чиркөө кызматкери менен полиция кызматкери: "Албетте биз баарыбыз тең киши өлтүргүч эмеспиз. Ошондуктан бул оюндан баш тартабыз" деп айтышып, коптун айтуусу боюнча баардыгы тең ортодогу чоң үстөлдү көтөрө башташат. Алар ошол затты көтөрүп барышып, чоң эшикти каккылап көрүшүп, бирок бир канча ирет каккылашса да эч кандай жыйынтык чыкпай, оордуктан улам өздөрү дагы бат эле чарчап калышат. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ошентип эшикти ача албай коюшкандан кийин полиция кызматкери тапанчасы менен терезелерди аткылап көрүп, бирок ал жакта дагы тешип чыгуу мүмкүн эмес экенин түшүнөт. Эми тапанчасында 8 гана ок калган полиция кызматкери жер төлөгө түшүп барып бир борпоң жерди байкап калат да ошол жерди казып баштайт. Кыздардын бирөөсү болсо текчеде турган ичимдиктерди көрүп, дароо эле бирөөсүн алып иче баштаганын көрөбүз. Кара терлүү адам болсо үйдүн чатырына чыкканга аракет кылып, бирок ал жерде эле тосук болгондуктан эч кандай жыйынтык чыкпайт. Акыры эч кимисинен жыйынтык чыкпагандыктан баардыгы кайра чогулушуп, эмне кылсак экен деп отурушса эле бир кызыктай үндөр чыга баштап, баардыгы үндү тыңшап барышса, ашканадагы темирге тамак аш келип түшөт. Анда кара терлүү адам дароо эле тамак ашты өзүнө ала баштап, бирок ал жерде тамак аш ченелүү болгондуктан полиция кызматкери кара терлүү адамды токтотуп, баардыгына бирден тоок этин жана бышкан картошканы бөлүштүрүп берет. Кыздардын бирөөсү: "Балким бул тамак аштарга бизге бир нерсе аралаштырып берип койгон жокпу" деп чочулап, полиция болсо баардыгы жакшы эле экен, жей бергиле деп айтат. Ал жерден ар кимиси ар кандай кепти башташып, кара терлүү адам рэпер болгондуктан ал өзүнүн ырын айтканга да жетишти. Ошентип бир топ убакыт өтүп жатып, эс аларга да убакыт келип, полиция кызматкери имараттын ичиндеги суу токтоп калганын көрөт. Аларда 5 эле бөлмө бар болгондуктан, кайсы бөлмөгө ким жатаарын чечүү үчүн кагаз кармашат. Ушундай жол менен алар экиден болуп бөлмөлөргө бөлүнүшүп, көп сүйлөгөн 2 кыз бир бөлмөдө жатууга туура келет. Макс деген адам менен кара терлүү адам бир бөлмөгө жатышып, полиция кызматкери менен көп сүйлөбөгөн кыз бир бөлмөгө жатышат. Чиркөө кызматкери бир бөлмөгө жалгыз жатып, ал эми дагы бир бөлмөгө жубайлар жайгашышат. Баардыгы уктап калган кезде полиция кызматкери жаткан бөлмөнү кимдир бирөө ачып, акырын келип анын тапанчасын алайын деп жатканын полиция кызматкери сезип калат.
Ал караңгылыктан ошол адамды кармаганга аракет кылып, бирок кармай албай калып, жарыкты күйгүзөт да сыртка ызы чуу кылып чыга калды. Бардыгы тең ойгонуп тура келишкенде полиция аларга жаңы эле менин тапанчамды бирөө уурдаганга аракет кылды. Кимиңер болсо дагы чындыкты айткыла деп кыйкыра баштайт. Эч кимиси эч нерсени мойнуна албай, бирок бардыгы тең эмнегедир кара терилүү шуулдаган баланы күнөөлөп башташат. Андан ары эч кимдин уктагысы деле келбей калды айтор. Ортодо сүйлөшүп отурушканда Макс деген адам менен дагы бир адам француз болгондуктан экөө өзүнчө эле французча сүйлөшө башташып, мындай көрүнүш болсо кара терилүү балага жакпайт. Ал бир саам ызылдап, булар англис тилин билишет го. Эмнеге жашырынып өздөрүнчө сүйлөшүп жатышат деп кыйкырат. Ошонун натыйжасында экөөнүн ортосунда уруш чыгып кете жаздап, полиция кызматкери аларды кайрадан токтотот. Аңгыча болбой дубалдын аркы тарабынан үндөр чыга баштагандыктан бардыгы тең эшикти чапкылап жардам сурап кыйкыра башташат. Бирок албетте бул нерсе деле аларга эч бир жардамын бере алган жок. Дагы бир канча отурган адамдар эмне кылаарын билишпей, текчилердеги ичимдиктерди алып бүт бардыгы тең иче башташат. Музыка койсо болоорун билишип, музыканын үнүн чоңойтушуп, ошол жерден бардыгы тең эле өз жыргалын көрүп ырдап бийлей башташты. Ошол учурда жанагы көз айнекчен француз адам ичимдиктин бөтөлкөсүн дааратканага алып кирип сындырат да өзүнө бир айнекти алат. Андан соң ошол айнекти бир жерге катып бекитип койду. Адамдардын бардыгы тең ичимдиктен жүрөктөрү айланып, баштары тегеренип эле бөлмөлөрүнө жөнөшөт. Көз айнекчен адам болсо дааратканадан кайтып келген кезде анын жубайы кара терилүү бала менен бийлеп жатканын көрүп, дароо эле ошол экөөнүн ортосунда кайрадан уруш пайда болуп кетет. Аялы болсо аларды ажыратам деп жатканда кара терилүү бала аны түртүп жиберип, аял башы менен катуу тийип калдыбы айтор, ошол жерде мерт кетет. Бул көрүнүшкө бардыгы жетип келишип, ачуусу келген полиция кызматкери кара терилүү баланы алып барып бир бөлмөгө камап салды. Өлгөн аялды жертөлөгө алып кирип жаткырышып, бул жолу карап көрүштү аларга тамак аш өтө эле аз келген болот. Анан калса имараттын ичи эмнегедир ысыгандан ысып эле, адамдарга улам сайын эле кыйыныраак болуп баратты. Бөлмөгө камалып калган кара терилүү баланын жаагы басылбай, башкалардын айтуусу менен полиция ага бир картошканы алып барып берет. Бирок полицияга ачууланган кара терилүү бала картошканы дагы ыргытып салды. Кайтып келген полиция кызматкери тамакты бөлүштүрүп бере баштап, бирок чиркөө кызматкери жок экенин байкайт да дароо эле артты көздөй чуркап жөнөйт. Көрсө чиркөө кызматкери кара терилүү баланы бошотуп коеюн деп бошотуп жиберген болуп, полиция жетип келгенде кара терилүү бала аны темир менен чапканга жетишип калат. Эч ким аны токтотконго жетишпей калып, кара терилүү бала ошол жерден эле полицияны жанчып өлтүрүп салды. Ошентип өлгөн адамды дагы жертөлөгө түшүрүшүп, андан ары ар кимиси өз иши менен гана алек боло баштады. Ашкананы карап көрүшсө бул жолу көбүрөөк тамак аш жана ичимдиктер келип, сыягы адам өлгөн сайын аларга сыйлык катары тамак аш көбүрөөк келет окшойт. Бир кезде кара терилүү бала такыр эле көрүнбөй калгандыктан анын бөлмөсүнө кирип барышса, ал эч ак эле муунуп өлүп алган болот. Анда чиркөө кызматкери бул бала өзүн өзү өлтүрүп алуучудай абалда эмес болчу. Биздин арабызда дагы бир өлтүргүч бар окшойт деп айтып, албетте баары эле танып бирин-бирин күнөөлөйт. Ошентип алар ызылдай башташкандыктан чиркөө кызматкери алардын баардыгын бөлмөлөрүнө таратып, бөлмөсүнө кирген эки кыз болсо ортосунда түшүнбөстүк болуп кеткендиктен бирин-бирин коркутуп эле уруша башташат. Чиркөө кызматкери болсо Максты ашканага алып барып, менин байкашымча сен эле бир аз акыл эстүүрөөк көрүнүп жатасың. Мен сага ишенсем болобу? Экөөбүз биригели да башкаларды да токтотолу деп айтса, Макс ага макул болуп, бирок мага көбүрөөк тамак аш бөлүштүрүп бересиң деп айтат. Дал ушул учурда көз айнекчен адам баягы көп сүйлөбөгөн кызды daarатканада турган жеринен токко тарттырып өлтүрүп салат. Берки бөлмөдөгү эки кыз дагы жаңжалдашып уруша кетишкендиктен ал жерде да бирөөсүн экинчиси өлтүрүп тынат. Чиркөө кызматкери болсо Макска тамак ашка тийбей сыртка чыгып тур деп айтып, сыртка чыгышып, ошол жактагы бөлмөдөн биринчи кыз экинчисин өлтүргөнүн билип калышат. Бирок ал кыз өзүн актап, тиги кыз мага өзү биринчи кол салды деп ыйлап жаткан болчу. Андан ары барып daarатканадан дагы бир кыздын өлүп жатканын көрүп, чиркөөчү эми андан ары эмне кылаарын билбей, кандай кылса дагы бул адамдар аны укпай бири-бирин өлтүрөөрүнө көзү жетет. Көз айнекчен адам ал жака кирип келип, тегил кызды өзү өлтүрсө дагы биринчи жолу көргөндөй болуп эки жүздүүлөнүп таң калат. Бирок чиркөө кызматкери ал адамдын эки жүздүүлүгүн дароо сезип, көз айнекчен адамга тапанчасын такап, бирок аны атканга колу барбайт. Бул учурда берки кыз менен Макс тамак ашты тейлей баштаган болчу. Көз айнекчен адам чиркөө кызматкеринен тапанчаны алганга аракет кылып, чиркөө кызматкери болсо аны атып жарадар кылат да ашканага келет. Көрсө бул кезде Макс жанагы кызды да муунтуп өлтүргөнү калыптыр. Чиркөө кызматкери Макска бир канча жолу эскертип, бирок ал такыр эле болбой койгондуктан чиркөө кызматкери Максты атып өлтүрөт. Аңгыча болбой жарадар болгон көз айнекчен француз адам
Жетип келип чиркөөчүдөн тапанчаны алат да жерде жаткан кызды да чиркөөчүнү да атып өлтүрүп тынат. Андан соң жеңүүчү болгонуна сүйүнүп каткырып эле: "Мына мен жеңүүчү болдум, менден башка эч ким калган жок. Мага менин акчамды бергиле" деп эле кыйкыра баштады. Бирок ага эч ким жооп бербей, көз айнекчен адам болсо эмне болуп жатканына түшүнбөй ары бери басып. Бир кезде эле дааратканадан качып чыккан баягы көп сүйлөбөгөн кызды көрөт. Көрсө ал токко тартылгандан кийин өлбөй тирүү калыптыр. Ошондо кыз качып эркек кубалашмак бир топко созулуп, акыры эркек кызга жеткенде экөө тең экинчи кабаттан кулап кетишет. Ушул жерден көз айнекчен адамдын кармап жүргөн айнеги өзүнө сайылып калып, өз ажалын өзү таап калды окшойт. Кыз болсо ыйлап эмне кылаарын билбей жатса, ары жактан эшик ачылат. Ал жака жакындап барган кыз бир баштыктагы толо акчаны көрүп, аны көтөрүп алып эле андан ары чыгат. Аркасындагы эшиктер жабылып, эң кызык жери, ал эч кандай сыртка чыкпай эле дагы бир ошондой болгон имаратка туш келет. Ал жерде өзүнө окшогон дагы бир нече адамдар, колдорундагы чоң баштыктагы ийри суммадагы акчаларды кучактап, эмне кылаарын билишпей биринен бири коркуп отурушкан болот. Көрсө түшүнгөнүбүздөй, алар деле дал ушул кыз сыяктуу болуп, башкаларды өлтүрүп байгени алып чыгып келгендер болот. Ошондо гана кыз оюндун бүтпөгөнүн, алдыда дагы чоң оюн болоорун, көп кан төгүүлөр болоорун түшүнүп калат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.